Музыка сабагы. Саламатсыңарбы окуучулар? Кана, баарыбыз сабакка даярбызбы? Маанайыңар жакшыбы? Жакшы эс алып турдуңарбы? Азаматсыңар. Анда сабагыбызды баштайлы. Балдар, биз сабагыбызды баштаардан мурун өткөн сабакта өтүлгөндөрдү бир сире эсибизге салып кайталап алалы. Өткөн сабакта силер ооз комуз жөнүндө өткөнсүңөр. Ооз комуздун кандай түрлөрү бар экен, балдар? Эсиңерде барбы? Азаматсыңар. Ооз комуз, темир ооз комуз, анан жыгач ооз комуз болуп бөлүнөт экен, Темир ооз комуздар темирден, жезден, күмүштөн, колодон, анан болоттон дагы жасалат экен, балдар. Ал эми жыгач ооз комуз болсо, чычырканактан, шилбиден, бөрү карагаттан, анан бадалдардан жасалат экен. Кана эсибизге түштүбү? Азаматсыңар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы, балдар, кылымдарды кылдат баскан кыл кыяк. Кана, балдар, тынчтанып отуруп, кунт коюп, жакшы укканга аракет кылалы, балдар. Мен силерге азыр кыл кыяк жөнүндө айтып берейин. Кыл кыяк комуз сыяктуу эле катуу жыгачтан жасалат экен, балдар. Башына кыл өткөзүп байлоо үчүн 2 кулагы тагылат экен. Кыл кыяктын бетин, төөнүн же болбосо торпоктун терисин абдан жакшылап ийлеп, аны жумшартып туруп, иштетип туруп, андан кийин ошо тери менен капташат экен. Төөнүн же торпоктун терисинен капталат экен бул. Ал эми кылы болсо, жылкынын же болбосо топоздун куйругунан тагылат экен. Жылкынын жалынан да тагышат экен. Анан кыл кыяктын үстүнөн жаны өтө турган жаасы ошол эле жылкынын кылынан тартылат экен. Ал эми жаанын жыгачы болсо, табылгыдан жасалат экен. Табылгы деген жыгач бар, ошол табылгынын жыгачынан жасалат экен. Анан кыл кыяктын комуздуку сыяктуу эле тээги болот экен. Бул тээкти катуу жыгачтан жасашат экен. Комуз сыяктуу эле кыл кыякта дагы сонун залкар, көлөмдүү күүлөр ойнолот. Кыргыз элинин атактуу кыл кыякчысы Датка деген адам болгон экен. Бул Каракулжа районундагы Алайкуу деген жерден болгон экен. Ал абдан музыкага, комуз черткенге, кыл кыяк тартканга абдан ышкылуу бала болгон экен. Күүлөрдү тажабастан укчу экен. Анан ошол айылдагы Чалыр деген кыл кыякчы болгон экен. Ошол кыл кыякчыны ээрчип жүргөндөн кийин кыл кыяк тартканды үйрөнүп алат экен. Ошол менен бирге эле ал ошол жердеги Ойтал деген жергесинен чыккан Кедейбай деген абдан чоң кыл кыякчы болгон экен. Мына ошол адамдан таалим алган экен. Ал бир жерде элдин арасында отуруп бир окуяны айтып берген экен. Чүй боорунда Турап деген абдан чоң кыл кыякчы болгон экен. Мына ушул Турапты бир күнү Байтек баатыр чакырып алып, кыякчым, өнөрүңдү гана көрсөтчү мага деп өзүнүн алдына чакырттырып келген экен да Байтек баатыр. Анан ошондо кыл кыякчы болуптур деп эки жакты караса, жанындагы бактын башында күкүк конуп отурган экен. Ошондо кыл кыякчы мынтип айткан экен: "Азыр мен сизге тетиги бактын башында конуп отурган күкүктү кыяктын күүсү менен жерге түшүрүп берейин" деп, кыл кыягындагы күүнү 1000 түрлөнтүп күү тарта берет экен. Бир топ убакыт өткөндөн кийин баягы күүгө көчүлүп, уктап отуруп, эргиген күкүк, бактын башындагы күкүк топ этип жерге кулап түшүп калат экен.
Ошондо Турап кылгыякчы көкөктү калпагына салып алып, Байтик баатырдын алдына келип койгон экен. Ошондо элдин баары таңданышып, Турап кылгыякчыга баракелде өнөрүңө деп таң калышат экен. А көкөк болсо, жерде жаткан көкөк улам оозун ачып, көзү алайып, дирилдеп жерде жатат дейт. Турап ала коюп калпагына салып, дем салып оозуна түкүрүп, көкөктү учуруп жиберет экен. Ошондо ошол Тураптын тарткан күүсү арман күү деген күү болгон экен деп датка бир жердеги окуяны айтып берип, элге мына ушул арман күүнү тартып берген экен. Абдан атактуу кылгыякчы болгон экен бул датка деген адам. Балдар, мына бул берилгенди дептериңерге жазып, эсиңерге сактап алгыла. Кылгыяк катуу жыгачтан жасалат экен. Ал эми капкагы болсо төөнүн же торпоктун терисинен жасалат экен. Капталат экен да, ошо төө менен же торпоктун терисинен капталып жасалат экен. Ал эми кылы болсо жылкынын жалынан же болбосо куйругунан жасалат экен. Үйгө тапшырма балдар. Өзүңөр бир сыйра китебиңерден карап, шашпай жакшылап окуп, дагы жакшылап түшүнгөнгө аракет кылгыла, макулбу? Анда эмесе сабагыбыз ушул менен аяктады. Саламатта калгыла.